Эгерде кийин тесттин кейчиден кантип онлайн тест тапшырууну билбей жатса, биз жөн гана бул жака Google'га testing checkit кейчи деп жазабыз, анан базабыз. Бул жакта онлайн тест деп турат, онлайн тестти базабыз. Анан математика 1-бөлүк, математика 2-бөлүк деген бар. Кыргыз тилинде тандайбыз. 1-бөлүктү базабыз. Анан тестти баштоо дегенди базабыз. Анан бул жакта кадимкидей тесттер берилген. Бул жакта убакыт берилген, ушул убакытка жараша тесттерди жоопторун белгилеп чыгарабыз. Анда эмесе ар бир тесттин чыгарылышын көрсөтүп берейин. Тест иштөөдөн мурда мен бир өзгөчөлүк менен тааныштырып кетейин. Мен белгилеген жер бул ар бир суроонун номери болот. Ал эми мен астын сызып койгон сөздөр бул ар бир суроодо келген тематика болот. Эгерде ким кайсыл жерден түшүнүксүз болсо, анда темасын карап туруп ошол теманы окуп түшүнүп алса болот. Биринчи эсепти иштөөдөн мурда биз эмнелер жөнүндө болот аткарайлы? Ондук бөлчөктөр дейт. Демек ондук бөлчөктөр. Анда биз муну кантип иштейбиз? Мисалы көп окуучулар келгенде 1ден кемитет 0,93'тү. Бул туура эмес. Минтип чыгарсак биз убакыттын көп бөлүгүн алдырабыз. Кантип чыгарабыз? Биз жөн гана бул эсепти алайын. Анан ойлонолу. 1ден 0,93'тү кемитсек оң сан чыгат. Ал эми 0,93'төн 1'ди кемитсек терс сан чыгат. Ал эми экөөнү бөлсөк, бизде оң санга терс санды бөлсөк терс сан чыгат. Демек биринчи эсебибизде минус чыкты, а экинчи эсебибизде плюс чыкты. Жок, А колонкасында минус, Б колонкасында плюс. Демек Б колонкасы чоң деген жыйынтыкка келебиз. Экинчи эсебибиз жөнөкөй бөлчөктөрдү салыштыруу экен. Жөнөкөй бөлчөктөрдү кантип салыштырабыз? Жөн гана биз карама каршы көбөйтөбүз. 91'ди 91'ге көбөйтөбүз. Биз анын жообун бул жакка жазабыз. Бул Б вариантынын жообу деп эсептелет. Демек 91 көбөйтүү 91 же болбосо 91'дин квадраты. А колонкасында 89'ду 89'га көбөйтөбүз. 89. Демек 89'ду 89'га көбөйтсөк 89'дун квадраты болот. Демек кайсыл чоң? 91'дин квадраты чоңбу же 89'дун квадраты чоңбу? Албетте 91'дин квадраты чоң. Ошондуктан Б варианты туура. 6 литр жыжынканын салмагы 7 литр кефирдей чыгат дейт. Демек 6 литр жыжынка барабар 7 литр кефир экен. Анда 1 литр жыжынканын салмагы чоңбу же 1 литр кефирдин салмагы чоңбу? Кайсынысын кантип табабыз? Биз катыш жана пропорцияда өткөнбүз. Экөө кандай учурда көбөйтүлчү эле? Мисалы 6/7 деп жазайын. Катыш жана пропорцияда мисалы үчүн 7К болуш үчүн К мына бул жакта туруш керек. Карама каршы көбөйткөндө 7К 6R деп жаза алчубуз. Бул жакта ошентип жазабыз. Бул жака R деп жазабыз. Анда R канча экен? R 7 экен, К 6 экен. Жазабыз бул жака. Мына R 7, К 6. Демек А варианты чоң. Бул жакта жөнөкөй бөлчөктөрдү иштөө үчүн биз эң биринчи А колонкасында да, Б колонкасында да бар сандарды чийип салалы. А колонкасында 2ден 1 бар экен, Б колонкасында 2ден 1 бар экен. Бизде эмне калды? 2ден 3 плюс 3дөн 1. Бул жакта 3дөн 4 плюс 3дөн 2 калды. Эми мен А колонкасынан да, Б колонкасында да 3дөн 1 кемитейин. 3дөн 1 минус 3дөн 1. Демек, бул жакта плюс 3дөн 1 менен минус 3дөн 1 нөлгө айланып кетет. А бул жакта жалаң эмне? Бөлүмдөрү окшош болуп калды. Анда жазам. Бөлүмдөрүн 3 кылып жазам. Анан үстүн 4 плюс 2 минус 1. Бул Б колонкасынын эсеби болду, а бул жакта А колонкасынын эсеби 3/2. Улантабыз. 4кө 2-ни кошобуз. 6, 6дан 1'ди алабыз. 5. 5/3 калды. А бул жакта 3/2 калды. Салыштырабыз. Кантип салыштырабыз? Карама каршы көбөйтөбүз. 5'ти 2'ге көбөйтөбүз. 10
3'tü 3'kө көбөйтөбүз 9. Демек бизде 10 чоң болот да, B колонкасы чоң. B деп жообун жазып коебуз. 4 тамыр асты 3 менен 4 бөлү тамыр асты 3'тү салыштыруу үчүн биз эки жакты тең окшош санга көбөйтүшүбүз керек. Ал кайсы сан? Ал көбөйтүлгөн тамыр асты 3 болот. Бул жакка да тамыр асты 3'кө көбөйтөйүн. Ошондо бизде эмне болот? Тамыр асты 3 менен тамыр асты 3 кыскарат. 4 эле калат. А бул жакта 4 тамыр асты 3'түн квадрат, анткени эки окшош көбөйтүлсө квадрат кылып жазсак болот, Ал эми бизде квадрат менен квадраттык тамырды кыскартып салсак болот. Бул жакта жөн эле 4 калды, а бул жакта 4 көбөйтүү 3 12-ни берет. Демек А колонкасы чоң деген жыйынтыкка келдик. Е, F жана D чекиттери А, Б, С үч бурчтугунун жактарынын ортолору дейт. Кайсыл чекиттер жөнүндө сөз болуп атат? Бул чекит, бул чекит, бул чекит дейт. Так гана ортолорунан дейт. Е, F, D үч бурчтугунун ички областынын аянты. Демек Е, F, D. Е, F, D. Мен белгилеп коеюн, бул жак экен, Ушул фигуранын ички аянты, анан D, F, S. D, F, S. Бул ички фигуранын аянты дейт. Карайбыз. Мындай карасак деле көрүнүп атат, Бул жер менен бул жер бири-бирине барабар. Себеби бул тең ортосунан бөлүп атат. Демек, үч бурчтуктун касиетинде бар, эгерде тең ортосунан бөлсө, F менен A'сынын жарымына барабар деген. Анда бул эки жак барабар бири-бирине. B'сынын жарымы F'ти. Ал болсо E'дин жарымына барабар. Демек, бул кандайдыр бир бизде параллелограмм болуп калды. Параллелограмм тең ортосунан бөлдү, анда бул аянт менен бул аянт бири-бирине барабар. Экөө бири-бирине барабар деп койсок болот. В жооп. Эми бул жерден минус 3'тү 10 жолу көбөйтпөйбүз. Минус 3'тү 11 жолу көбөйтпөйбүз. Биз жөн гана даражаларын карайбыз. Даражалары бирөөсү так, бирөөсү жуп болуп атат. Эгерде бизде даража жуп болсо, анда дайыма оң сан чыгат. Ал эми так болсо, терс сандагы оң санда чыгат. Далилдеп көрөлү. Мисал үчүн, минус 2'нин экинчи даражасы барабар минус 2 көбөйтүү минус 2, туурабы? Бул минуска минусту көбөйтсөк 4'тү билдирет. Ал эми, мисал үчүн, минус 2'нин 3-чү даражасы. Бул минус 2 көбөйтүү минус 2 көбөйтүү минус 2. Минуска минусту көбөйтсөк плюс чыгат. Кайра плюска минусту көбөйтсөк минус чыгат. Ошентип бизде минус 8 деген чыкты. Демек, даража так болсо минус сан чыгып калышы мүмкүн экен. Ошондо бул жакта минус, а бул жакта плюс. А колонкасы чоң деген жоопко келдик. 8-нчи сөз барабарсыздыктар менен байланышкан экен. Бизден Y-ты сурап атат. Y канчага барат экен? X плюс Y барабар 9 экен. Бизде ушул белгилүү. Ал эми 2Y кичинекей X болду. Башка эчтеке белгисиз. Биз бул жактан X'ты таба алышыбыз керек. А X'ты каяктан табабыз? X'ты мына бул жактан теңдемеден таба алабыз. Эми X'ты табыш үчүн Y-ты бул жакка минус белгиси менен алып өтөбүз. X барабар 9 минус Y болот, Мына X табылды. Демек, X кайсы санга барабар экен? Мына бул X ушул санга барабар экен. Анда ордуна алып барып коебуз ушунун ордуна. 2Y кичинекей 9 минус Y-тан. Y-тардын баарын сол жакка топтойм. 2Y кичинекей, жок, 2Y плюс Y болот, бул плюс менен өтөт. Анан кичинекей 9'тан. Бул жакта 2'га Y-ты кошсок 3Y болот, кичинекей 9'тан. А Y-ты табыш үчүн биз 9'ду жөн гана 3кө бөлүп салабыз. 9'ду 3кө бөлсөк, бизде 3 келип чыгат. Барабар эмес, классикалык каталар. Мынакей бул жак барабар эмес, тескерисинче кичинекей. Y кичинекей 3'төн дейт. Демек, бул жакта эмне деп атат? Y кичинекей 3'төн. Демек, кайсы вариант чоң экен? Б варианты чоң. Аналитикалык геометриядан келген суроо, же болбосо координаталар системасы. Бизге белгилүү нерсе эмне? Бул жактагы 0'дүн орду X болот, ал эми n'дин орду Y болот. Туурабы? Биринчи орунда дайыма X турат, экинчи орунда Y турат.
Эгерде бул теманы билбесеңер, анда координаталар системасы элдин сыймыгы деп жазсаңар чыгат YouTube'дан. Ошондон көрүп түшүнүп анан кайра бул эсепти улантабыз. Биринчи орунда дайыма x турат, экинчи орунда дайыма y турат, Эми карайлы. X деген азыр оң сан экен. Бизде n'биз y болуп атат. Y деген мына бул сызыкта турабы? Y'биз азыр кандай сан экен? Оң сан экен. Демек n оң санга барабар. Ал эми x мына бул сызыкта турабы? Мына өзү көрсөтүп турат. X бул сызык. X деген кайсыл жакта жатат? Терс, бул. Бул нөлдөн бул жагы оң болот, бул жагы терс болот. Демек бул m деген x болгондуктан терс болуп атат. Ошондо бизде А варианты чоң болду. Б чоң 1ден дейт. Биз азыр бул жактан аны карабайлы. B квадрат минус 1 тамырдын ичинде экен бул. Анан бул жакта жөн эле B квадрат турат, жок, B эле турат. Экөөнү салыштырабыз. Эң негизги максат бизде бул жактан тамырдан кутулуу. Тамырдан кантип кутулабыз? Эки жакты тең окшош сандын квадратына көтөрүп салабыз. Ошондо бизде квадрат менен квадраттык тамыр кыскарат. Бул жактан b квадрат минус 1 калды, бул жакта жөн эле b квадрат калды. Биз билебиз, А колонкасында да b колонкасында да окшош сандар кездешсе, аларды кыскартып салсак болот. Демек b квадрат менен b квадратты кыскартып салдык. Ошондо кыскартып салуу деген эмне бул? Эки жактан тең окшош санды кемит деген сөз. Мисалы үчүн бул жактан кемитесиң b-нын квадратын, бул жактан дагы кемитесиң b-нын квадратын. Анан кийин плюс b-нын квадраты менен минус b-нын квадраты жоюшат. b квадраттан b квадратты кемитсек 0 болот, 0. Бул жакта жөн гана минус 1 калды. Демек бизде 0 чоңураак минус 1ден деген жоопко келебиз. Б варианты чоң. Сандардын касиетинен маселе. X-ка y-ты коштуруп 2-ге бөлсөк, бул жак 4 чыгат экен. X плюс y бөлү 2 барабар 4. Демек x плюс y кайсы экен? 8 экен, 8-ди 2-ге бөлсөк 4 чыгат да. Биз аны минтип билип койсок болот. Бул жактагы санды табыш үчүн бул экөөнү көбөйтүп койсок болот. Демек x плюс y жазып коеюн. X плюс y барабар 8-ге. Бул азыр бизге керектүү болот. Экинчисин карайын. Z плюс U плюс T бөлү 3 барабар 6. Демек кайсыл сан экен? 3-кө 6-ны көбөйтөбүз, 18. 18-ди 3-кө бөлсөк 6. Демек Z плюс U плюс T барабар 18 экен. Бул да бизге азыр керек болот. Эми бул жактан ордуна коебуз. X плюс Y. X плюс Y силер тапкансыңар, бул 8. Z плюс Y плюс T бул 18-ге барабар. Бул да белгилүү. Демек, эмне алабыз? 8 плюс 18 бөлү 5. Бул жактан бизде 26 чыгат. 26-ны 5-ке бөлөбүз. B колонкасында жөн эле 5 турат. Экөөнү кантип салыштырабыз? 26 бөлү 5. Бул жакта жөн эле 5, 5-ти биз 5 бөлү 1 деп жазып алсак болот. Анткени 5-ти 1-ге бөлсөк баары деле 5 чыгат. Анан кийин колонкаларды, жок, жөнөкөй бөлчөктөрдү салыштырганды билебиз. Муну бул жакка көбөйтөбүз, 25 болот, Анан муну бул жакка көбөйтөбүз, 26 болот. Далилдедик, А варианты чоң экен. 26 25-тен чоң. Эми бул жакта жөнөкөй бөлчөктөрдү салыштыруу үчүн биз карама каршы көбөйтсөк оор болуп калат. Андан көрө эмне алалы биз? Эки жакты жазып алайын. 23 бөлү 32. 115 бөлү 163. 115 5-ке бөлүнөт. Бул 23 көбөйтүү 5 дегенди түшүндүрөт 115. Ал эми асты 163 кала берсин. 163. Үстү 23 бөлүнгөн 32. Эми эки жакты тең 23 деген санга бөлүп салайын. Башкача айтканда, бул жакка да 23-тү көбөйтөйүн, бул жакка да 23-тү көбөйтөйүн. Астына байкадыңарбы? Астына көбөйтсөм эки жакты тең астына жазам, үстүнө көбөйтсөм эки жакты тең үстүнө жазам. Ошондо бизде 23 менен 23 кетет, 23 менен 23 кетет, Анан бизде эмне калат? 1 бөлү 32 калат. Бул жакта 5 бөлүнгөн
163. 163'tü 1'ge koysak 163 kelip çıgat. 32'ni 5'ge koysak 32'ni 5'ge koyuta kalalı. 32 koyutu 5. 5'çende 2 10. 3'çende 5 15 16. 160 kene 160. Demek bizde 160'ga karaganda 163 çoң, ошондуктан жооп A variantı тура деген чечимди кабыл алдык. Барабарсыздыктан дагы бир эсеп, x çoң 0'дөн дейт. Ал эми x-тин квадраты минус xy çoң 0'дөн дейт. Макул, биз x менен y-ти кантип салыштырабыз? Эң биринчиден бул жакта кашан сыртына x-ти чыгарып салалы. Мен азыр жаңы үйрөнүп аткандарга үйрөнүп аткандыктан ар бирин деталдап майдалап жазганга аракет кылам. Ал эми математикадан жакшы билгендер мени сындабасын. Демек кеттик. X көбөйтүү x. Бул жакта x көбөйтүү x квадрат берет. Минус x y çoң 0'дөн. Эми минустун оң жагында да сол жагында да кайсы сан бар? Албетте бул жакта x бар. Кашан сыртына x-ти чыгарып саласың? Кашаа жаздымбы? Сыртына x-ти чыгардым. Анан чип салабыз. Болду, x-тар чыгып кетти. Ичинде эмне калды кашан ичинде? X минус y калды. Анан çoң 0'дөн. Туурабы? Макул. Бул жакта бизде бир шарт болчу. X çoң 0'дөн дейт. X çoң 0'дөн. Бул биринчи шарт. Демек бул жакта x 0'дөн çoң экен, бул демек плюс деген сан. 0'дөн çoң болуш үчүн бул жер минус болуш керекпи же плюс болуш керекпи? Албетте бул жерде плюс болуш керек. Плюска плюсту көбөйткөндө анан 0'дөн çoң болот. Демек x минус y 0'дөн çoң болуш керек. X минус y çoң болуш керек 0'дөн. Плюс болуш керек да, башкача айтканда. Ал эми x-ти табыш үчүн x минус y бул жака плюс y менен өткөрөбүз. X плюс y. X çoң y-тан деген чечимге келдик. Анда бизде кайсыл вариант çoң? B колонкасы çoң болуп чыкты. Үч бурчтуктардан тагыраак айтканда, үч бурчтуктун ички бурчтарына байланышкан дагы бир тема. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын градустук чени дейт. Бул жакта альфа, бета, гамма. Альфа кичинекей бетадан, а бета кичинекей гаммадан дейт. Эми биз альфаны табышыбыз керек. Альфаны биз 60 кылып көрөлү. Макул. Эң аз дегенде 60 кылып көрөлү. Ал эми 60тан чоң кайсы сан бар? 61. Анан бул жагыбыз 62. 62, туурабы? Бирок бизде 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар деген эреже бар. Анда эгерде ким 3 бурчтуктар жөнүндө маалымат алгысы келсе, анда менин акыркы видеолорумдан издеп таба алса болот. Демек, 60, 61, 62 бул 180ден жогору болуп кетип атат, бизге 180 керек. Демек 60 жарабайт. Бул жакта бизде 183 чыгып кетип атат. Бул жарабайт, бизге 180 чыгыш керек. 180ден ылдый чыгыш керек жада калса. Демек анда 60 болбойт экен, Анда эмне кылып көрөлү? 60 кылып көрөлү. 60 болбой койду, анда биз 59 кылышыбыз керек. 59. 59, бул жагыбыз 60, анан бул жагыбыз 61. Ошондо бул жагыбыз болсо 180 чыгат эми. 180. Анда альфа бурчу 59 болот экен, 59. Бизде B колонкасы чоң болуп чыкты. Эми 4 бурчтуктарга келсек. Тагыраак айтканда квадрат. ABCD квадратынын периметри 4 барабар экен. Мен квадрат чейин бул жака. Диагонал. Карайбыз эми. Периметри 4 барабар дейт. Демек периметр деген эмне? Бул 4 тарабын кошуу. Бул тарабын кошкондо 4 чыгыптыр да. Анда канчадан тиет? 1, 1, 1, 1ден тиет, туурабы? Макул. Эми бул жакта суроо. A, E, D 3 бурчтугунун периметри дейт. A, E, D. Демек бизде бул жакта A бул жер, E бул жер, анан D. Бул 3 бурчтуктун периметрин сурап атыптыр да, мына бул 3 бурчтуктун.
анда биз мынтип чыгарабыз. Эгерде бул жер 1 болсо, бул жер кандайдыр бир сан, анан 1. 1 плюс кандайдыр бир сан плюс кандайдыр бир сан, баары бир бул 1ден жогору болот, туурабы? 1ден жогору болот. Демек, АЕД үчбурчтугунун периметри 1ден чоң экен. А колонкасы чоң. Функциядан бир эсеп. f at x функциясы берилиптир, kx плюс b дейт. Бул жактан биз эмне алабыз? f at x барабар kx плюс b. f at 1 деп турат. f at 1 демек x'тин ордуна 1'ди коебуз. f at 1 k көбөйтүү 1 плюс b. f at 1 деген кайсыга барабар экен? f at 1 деген k'ны 1ге көбөйтсөк k чыгат плюс b. Мынакей. f at 1 деген ушул k плюс b'га барабар экен. Жазам. k плюс b. Бул жакта да k плюс b турат, бул жакта да k плюс b турат. Экөө бири-бирине барабар жооп v. Эми жөнөкөй өлчөктөрдү салыштырууну билдик биз. Бирок терс болуп калса эмне кылабыз? Терс болуп калса биз белгилерин башка жака алып турабыз. Мисалы, 7/9 минус белгисин бул жака коюп турайын. Анан 0,7 минус белгисин бул жака коюп турайын. Экөөнүн минус белгилери бул жакта, анан бул жакта. Азыр биз өзүн салыштырып алалы. 7/9'ду 7/9 деп жазып берейин. Ал эми 0,7'ни мен 7/10 деп жазып алайын. Биз билебиз, эгерде астында канчалык кичинекей сан болсо ошол чоң. Бирок эгерде кимге түшүнүксүз болсо, анда карама каршы жол менен деле чыгарсак болот. 7'ни 9'га көбөйтөбүз 63, 7'ни 10'го көбөйтөбүз 70. Макул, азыр А варианты чоң болуп атат. Бирок биз бул жакта минус белгилерин алып келип коюшубуз керек. Минус, анан минус. Демек, минус 70 чоңбу же минус 63 чоңбу? Тескери белги болуп калды, анда тескери болуп калат. Жана A'сы чоң болуп калды, азыр Б'сы чоң болуп калат. B колонкасы чоң. X чоң Y-тан дейт. Макул, X чоң Y-тан. Анан Z чоң Y-тан дейт. Z чоң Y-тан. X чоңбу же Z чоңбу? X, анан Z. Карайбыз. X дагы Y-тан чоң экен, Z дагы Y-тан чоң экен. Мисалы үчүн, Y-ты жооп G болот. Бирок мен түшүндүрүп берейин эмне үчүн. Мисалы үчүн Y-ты силер 0 деп алгыла, бул жакта да 0 болот, туурабы? 0дөн кайсы сандар чоң болуп калышы макул? Z-ди 2 деп коелу. Ал эми X-ти 1 деп коелу. Z-ти 1 деп коелу, а X-ти 2 деп коелу. Демек карайбыз, бул жакта 2 жооп болот. X 1 болуп атат, 2 болуп атат. Z 2 болуп атат, 1 болуп атат. Бир учурда Б'сы чоң болду, бир учурда A'сы чоң болду. Эгерде ушундай вариантта келип калса, бизде жооп бүтүн сандар дейт. Демек, карайбыз. Эгерде ушундай саноого келип калса, биз коркпой эле болжолдуу түрдө кандайдыр бир сандарды белгилеп кое берсек эчтеке болбойт. Мисалы үчүн 2, а бул жакты 3 деп белгилеп коеюн мен. Бул жакты 0 болсун, бул жакты минус 1 деп коеюн. Болжолдуу түрдө эле да. Демек, бизде азыр жазып коеюн. А барабар минус 1ге, ал эми Б барабар 3-кө. А колонкасында B минус А деп турат. Б'быз болсо 3 болду, минус A'быз болсо минус 1 болду. Минуска минус плюс болуп кетет. Минуска минус плюс болуп кетет. Же болбосо мынтип жаттап алсак болот да, минус 1 болду да. Могул белги плюска окшошуп турбайбы? Ушул белги. Жок, коркпой эле биз плюс деп жазып алсак болот. Ошондо 3кө 1ди кошсок 4 болот. Демек, А колонкасында 4 деген сан чыкты. Баары бир 2ден жогору сан болот. Башка сандарды эле коюп көрсөңөр. Жооп А колонкасы чоң. Функция. Функциядан экинчи эсебибиз келип атат. X, Y. Тик бурчтуу координаталар системасында Y барабар f at x функциясынын графиги сүрөттөлгөн дейт. Кыскасы, могул f at x деген функция экен. Анан f at a барабар 0-гө дейт. Демек, f at a барабар 0 деген эмнени түшүндүрөт? Биз ага кандайдыр бир санды берсек, y 0-гө барабар болот экен. Ага кандайдыр бир сан берсек, y 0-гө барабар болот экен. Кайсыл жерде y 0-гө барабар? Кайсыл жерде y 0-гө барабар? Мынакей. X, y 1, 2, 3, 4, 5 ушинтип кетип атат, функция мына бул жерде 0 болуп атат y. А функциябыз кайсыл жерден барып атат? Мынакей. Могул жерден, бул жерден. Ошондо могу негизи a деген x-тин орду. X да эми f at x деп турчу эмес беле? Азыр башка тамга белгилеп коюптур да. Демек, биз азыр
оң санды берсек, мына могул жакта оң санды берсек, биздин функциябыз 0-гө барабар болот экен. Мына 0 болду. Демек, а кандай сан экен? А оң сан экен. Ал эми оң сан дайыма 0-дөн чоң болот. Жооп А варианты чоң. Жөнөкөй бөлчөктүн даражалары. 2/3 анан 3/2 дейт. Карасаңар, бул жакта 2/3, 3/2. Эгер даражаларды койбой койсом, бул жактан b туура болот, 3/2 туура болот. А эгерде даражаларды коюп койгондо, даражалар коюлганда бул жакта асы чоң болуп атат. Кайсыл учурда асы чоң болот? Албетте, даражалар терс болгондо, мисалы үчүн -1 кылып коеюн, -1 кылып коеюн. А минусунчу даража болгондо бул бөлчөктөр орундары алмашып кетет. Демек, 3/2 болуп калат биякта, а бул жакта 2/3 болуп калат. Ошондо мынакей азыр асы чоң болду. Демек, а кандай сан экен? Минус сан экен, минус сан экен. А бчы, б дагы минус сан экен. Экөөнү кошобуз, мисалы үчүн мындай кылалы. -1 плюс -1. Бул жактан минус күчтүү болуп кетет, -1 болот. Башкача айтканда -2. Кыскасы, бул жактан дайыма терс сан чыгат дегенди түшүндүрөт. Б колонкасы. Кыскача көбөйтүүнүн формулалары. Бул жакта 100 плюс 99 199 берет. Ал эми 100-дүн квадраты минус 99-дун квадраты. Муну кантип чыгарабыз? Биз 100-дү 100-гө көбөйтпөйбүз, 99-ду 99-га көбөйтпөйбүз. Биз болгону бул формула менен колдонобуз. Мынакей. А-нын квадраты минус Б-нын квадраты бул барабар болот кайсыга? А минус Б, А плюс Б. Ушул формулага колдонобуз. Демек, бул учурда А-нын ролун 100 аткарып атат, Б-нын ролун 99 аткарып атат. Ордуна коебуз. Демек, A'быз 100 болуп атат, 100 минус Б'быз болсо 99. А болсо 100. Бул жакта эми плюс 99, 100дөн 99-ду кемитсек 1 чыгат, көбөйтүү, ортосуна көбөйтүү белгиси, 100гө 99 кошсок 199. 199га 1ди көбөйтсөк 199 чыкты. А колонкасы 199, а Б колонкасы дагы 199 экен. Экөө бири-бирине барабар, жооп В варианты туура деген чечимге келдик. 23-чү эсеп айлана менен байланышкан эсеп экен. Айланада мындай эреже бар. Айлана берилсин. Анын ичине 3 боштук сызылсын дейли. 3 боштук. 3 боштук кылган аракет кылдым. Анан айлананын эмеси бар, дайыма борбор болот, туурабы? Так гана ортосу. Эгерде 3 боштуктун бурчунан борборуна чейинки аралыкта 2 сызык жатса, анда так гана бул жердеги аралыктан 2 эсе чоң болот деген түшүндүрөт. Мисалы, бул жерде 50 градус жатат. 50 градус. А бул жерде канча градус жатыш керек анда? Бул жерде 100 градус жатыш керек. Бул закон. Бул ушундай закон. Жаттайбыз, макулбу? Ал эми билесиңер, радиус, бул жер радиус болуп атат, бул жерде радиус болуп атат. Айлананын радиустары бири-бирине барабар. Демек, бул тең капталдуу 3 бурчтук. Ал эми тең капталдуу 3 бурчтуктун 2 бурчтары бири-бирине барабар, туурабы? Демек, бизде 3 бурчтуктун ички бурчтары 180 градуска барабар болчу. Бизде азыр 100 градус бар экен, дагы бизде 80 градус калды. А 80ди бул жакка да 2 бөлүп берсек, 40тан тиет. 40 градустан, 40 градустан. Анда так гана бул жери канча градус экен? 40 градуска барабар. Демек, жооп А варианты. 24-чү эсебибиз катыш жана пропорцияга байланышкан экен. Аны бөлсөк Б'га бизде 3/4 болот экен да. Демек, бизде А деген канча экен? А барабар 3кө, Б барабар 4кө. Бирок А деген кандай сан болуп калышы мүмкүн? Мисалы үчүн минус сан болуп калышы мүмкүн, туура? Минуска минус бөлсөк деле баары бир плюс сан чыгат. Анда -3, -4 болуп калышы мүмкүн. Биз муну минтип жазбайлы. Жанына x'ти жазалы. Мына x'ти жаздым. Бул x деген сан өзүнө минусту да калып жүрөт, анан
плюсту да калып жүрөт дейле. Демек, керектүү учурда плюс боло калат, керектүү учурда минус боло калат. Демек, бул жагыбызда эмне болду? 3 бөлүнгөн 3x минус 4 бөлүнгөн быбыз болсо 4x болду. Бул жактан биз азыр 3 менен 3-тү, 4 менен 4-тү кыскартып салалы. Ошондо бизде жооп 1 бөлү x барабар дейм да, 1 бөлү x минус 1 бөлү x калды. Ал эми биз окшош санды кемитсек, башкача айтканда, мисалы үчүн 8 минус 8 деген сыяктуу эле да, 0 да турабы? 1 минус x-тан 1 минус x кемитсек 0 чыгат. Бул барабар 0-га. Демек, бизде жооп 0 чыкты. Экөө бири-бирине барабар. 25-чи эсебибиз 4 бурчтуктарга анын ичинен трапецияга арналган экен. Карайбыз. А, Б, С-ды трапеция дейт. А менен Б барабар Б менен С-га. Демек, А менен Б, Б менен С-га барабар экен. Анда биз бул жактан тең капталдуу 3 бурчтукту ала алабыз. Эки капталы бири-бирине барабар. Ал эми тең капталдуу 3 бурчтукта биздин негиздеги бурчтар бири-бирине барабар. Башкача айтканда, y барабар z-ге. Макул. Эми А колонкасын карайлы. X көбөйтүү y бөлү z-тин квадраты z көбөйтүү z. Мен азыр бул жактан z-ти y деп жазып алайын. Же болбосо айырмасы жок, y-ти z деп жазасыңбы, z-ти y деп жазасыңбы? Азыр мен y-ти z деп жазып алайын. X көбөйтүү z, z көбөйтүү z. Ошондо z менен z-тер кыскарат. X бөлү z калды. Ал эми x бөлү z-ти мен жөн гана x бөлү y деп жазып алам. Анткени x-ти жок, z-ти y экөө бири-бирине барабар. Карайбыз эми. X-ти y-га бөлөсүн. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул жакта биринчиден трапеция, бул менен А-ды менен Б-сы экөө бири-бирине параллель кетиш керек. А эгерде А-ды мындайдан кетип калса, анда трапеция болбой калат, Бул трапеция болуш үчүн экөө параллель болуш керек. Демек, бул ушундай константа туруш керек. Ал эми бул жакка чоюлуп кетсе БА, анда Б-сы менен БА бири-бирине параллель жок, барабар болбой калат, тең капталдуу болбой калат. Ошондуктан А-сы Б-сы менен А-дыны бөлүп өтсө, анда бул бурчту тең 2-ге бөлүп өткөн болот. Демек, X менен Y бири-бирине барабар. Ал эми X менен Y экөө бири-бирине барабар болсо, окшош санды өзүнө бөлсөк канча чыгат? 1 чыгат. Демек, бизде жооп 1-ге барабар, экөө бири-бирине барабар. 26-чы эсебибиз комбинаторика менен байланышыптыр. 1-ден n-ге чейинки n кош эсептегенде бүтүн оң сандардын көбөйтүндүсү n факториал аркылуу белгиленет. Маселен, 5 факториал барабар 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 көбөйтүү 4 көбөйтүү 5 дейт. Биз факториалдарды билебиз, ошондуктан мындай эсептердин түшүндүрмөсүн окубай деле койсок болот. Кээ бир мектептерде өткөн эмес, ошондуктан түшүндүрүү катарында жазып койгон. Бизге жөн гана бул жактагы берилген эсептерди чыгарып коюу жетиштүү. 104-түн факториалы бөлүнгөн 102-нин факториалы. Биз бул эсепти чыгаруудан мурда мен кичинекей түшүндүрмө бере кетейин. Мисалы, 4-түн факториалы дейин, 4-түн факториалы бул 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 көбөйтүү 4. Бирок мен 4-түн факториалын мындай форматта жазып алсам болот. 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 бул 3-түн факториалы, туурабы? 3-түн факториалы, анан көбөйтүү 4 деп жазып алсам болот. Мына могул форматтын баары бири-бирине барабар. Эми ушунун негизинде мен мурунку бул жактагы эсебибизди да чыгарып койсом болот. 104-тү мен азыр 102-нин факториалы, бул 1-ден баштап 102-ге чейин көбөйт, анан кайра 103 көбөйтүү 104 көбөйтүү 105 деп койсом болот. Анан кайра 102-нин факториалы. Ошондо 102-нин факториалы менен 102-нин факториалы кыскарат дагы, 103 көбөйтүү 104. Бул жакта 105-тин кереги жок экен, 105-тин кереги жок. Эң жакшы. Демек 103 көбөйтүү 104 экен, жооп 103 көбөйтүү 104. Бул жакка жазып коеюн азыр. 103 көбөйтүү 104. Ал эми Б вариантын карап көрөлү. 52-нин факториалы
бөлүү 51'дин факториалы барабар 51'дин факториалы кылып жазып алайын дагы, кара 52'ни көбөйтүп коеюн. Бөлүнгөн 51'дин факториалы. 51'дин факториалы менен 51'дин факториалын кыскартабыз. Бул жакта жөн эле 52 калды. Ал эми B колонкасында 52 болсо, A колонкасында өзүбүз көрүп турабыз. A колонкасында чоң сан чыгарын. Демек жооп A варианты туура. 27-нчи эсебибиз логарифмаларга байланышкан эсеп экен. Биз логарифма эмне экенин биринчи эстешибиз керек. Логарифма мисалы 2'нин 8-нчиси дейин. Логарифма 2'нин 8-нчиси мындай суроого жооп берет. 2'ни кайсы даражага көтөргөндө 8'ди алабыз деген суроого жооп берет. Демек 3 да. 2'ни 3-нчү даражага көтөргөндө 8'ди алабыз. Демек ушундай, Эми карайлы. A колонкасында логарифма 2'нин 6-нчысы минус логарифма 2'нин 1-нчиси деп турат. 2'ни кайсыл даража көтөргөндө 6'ны алабыз? Билбейбиз. Макул, муну кое туралы. Анда муну карайлы. Логарифма 2'нин 1-нчиси. 2'ни кайсы даража көтөргөндө 1'ди алабыз? Албетте 0 да туурабы? 2'нин 0-нчү даражасы 1'ге барабар. Демек, бул жактан биз эмнени алдык? Бул сан 0гө барабар дегенди алдык. 0гө барабар. 0гө барабар. Демек, анда бул жерде деле логарифма 2'нин 1-нчиси 0гө барабар. Бизде эмне калды? Логарифма 2'нин 6-нчысынан 0ды алсак, логарифма 2'нин 6-нчысы калат. Логарифма 2'нин 6-нчысынан 0ды алсак, логарифма 2'нин 6-нчысы калат. Экөө бири-бирине окшош, анда жооп В туура. 28-нчи эсебибиз үч бурчтуктарга байланышкан. Альфа, бета, гамма бурчтары бул үч бурчтуктун ички бурчтары дейт. Тангенс үч бурчтуктун ички бурчтарынын бири-биринин суммасы 180 градус берет, 180 градус. Демек альфа, бета, гамманы кошсок 180 градус чыгат. Ал эми тангенс 180 градус бул 0гө барабар. Таблицадан карап билсек болсо, жатташыбыз керек негизи. 0, 0 0гө барабар. Демек жооп В варианты. 29-нчы эсебибиз функцияларга, функциянын ичинен жаңы малдар же болбосо операциялар. Бардык А жана Б оң сандары үчүн дейт. Кыскасы муну окуштун кереги деле жок. Бизге эң негизгиси А 3'тү түшүндүрөт, Б 4'тү түшүндүрөт. Ушуну эле билишибиз керек. Демек, кандайдыр бир жаңы белгинин сол тарабында эмне сан турса, ошону коебуз, оң тарабында кандай сан турса, ошону коебуз. A'быз болсо азыр барабар болду 3кө, Б'быз болсо барабар болду 4кө. Ордуна коебуз. Азыр А колонкасында иштеп атабыз. 2 көбөйтүлгөн 3 плюс 1 бөлүү 2 көбөйтүү 4 плюс 1. Бул жакта эми Б колонкасын карайлы. Азыр A'нын ролун 4 аткарат, Б'нын ролун 3 аткарат, тескерисинче болуп калды ошондо. Б колонкасында 2 көбөйтүлгөн 4 бөлүү плюс 1 бөлүү 2 көбөйтүлгөн 3 плюс 1. Муну эми биз салыштырбай эле койсок болот. Б'сы чоң экенин түшүндүк. Себеби бул жактан мисалы карасаңар, үстүндө 7 деген сан чыгып атат, астында болсо 9 деген сан чыгып атат. Үстүндө 9 деген сан чыгып атат, астында 7 деген сан чыгып атат. 9'ду кичирээк санга бөлсөң чоңураак сан чыгат. Ал эми 7'ни чоң санга бөлсөң кичирээк сан чыгат. Же болбосо аны түшүнбөй калсак, карама каршы көбөйтүп коебуз. 7'ни 7 көбөйтөбүз 49, 9'ду көбөйтөбүз 81. Б вариант. А бүтүн оң сан дейт. Демек бүтүн оң сан деген сөз бул 1, 2, 3 ушинтип баштап плюс чекске чейин кете берет, Демек 1 бөлүү 3 дейт. Анан плюс 1 бөлүү 2. Бул жактан A'ны жакшыраак белгилеп коеюн. А барабар. Б колонкасында 1 турат, 1 турат. Мен барабар дебей турайын, азыр мындай кылайын. Буларды алып келейин бул жакка. Бул жагыбызда 1 жазыла берсин. Мен бул жактан дагы 1'ди кемитейин, 1 бөлүү 2'ни бул жактан да 1 бөлүү 2'ни кемитейин. Плюс 1 бөлүү 2 минус 1 бөлүү 2 0га айланып кетет. 1 бөлүү 3'түн А-нчы даражасы калды. Кашаны унутпайбыз, кашаны унутпайбыз. Себеби азыр мен кашаны койбой койсом, А деген 1ге эле тиешелүү болуп калат. Кашаны койсом, бардык бөлчөккө тиешелүү. 1ден кемитсек
1 bölü 2'ni başqaça ayтканда 1 bölü 2 бул 0,15 бар да. 1ден 0,15 дегенсек 0,5 чыгат, 0,15. Эми бизде 1 бөлü 3 калды. Анын анча даражасы, бул жакта 0,15, бул 1 бөлü 2. Эми бул жактан биз ага 1ден баштап плюс x'ке чейинки баардык сандарды берсек болот дедим. Мисалы үчүн мен азыр 1ди бергим келип атат. 1ди бердим, 1ди берсем ушул эле сан чыгат. Анда салыштырабыз. 3 анан 2. B колонкасы чоң. Макул, 2-ни берип көрөйүн. 2-ни бергенде бизде 1дин квадраты 1 болот, 3дүн квадраты 9 болот. 9ду 1ге көбөйтөм. 9, 2-ни 1ге көбөйтөм. 2. Баары деле B колонкасы чоң болот да. Демек, биз B колонкасы чоң деген чечимге келдик. Бул тесттин кейжинин биринчи бөлүмү болду. Экинчи бөлүмү кийинки сабактан улантабыз достор. Эгерде албетте силер колдосоңор, силер менен Элдин сыймык болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болду достор.